Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бүгін белгілі болғандай Бишкек шаардык прокуратурасы мэриянын курулуш башкармалыгынын ишин текшерип чыгып, бир топ мыйзам бузуулар болгонун аныктаптыр. Мисалга, 18-жылдын февралында алар 4 кабат мейманкананы курулуп бүттү деп кабыл алыптыр, бирок ал имарат 1 кабаттуу жеке менчик үй деп жазылган экен. Эгерде ал имаратты документтерде болгондой мейманкана деп жазса, анда архитектуралык бир топ кагаз чиймелерди даярдап, долбоор түзүп, аны экспертизадан өткөрүп, көптөгөн сынчылардын сынынан өтүш керек болмок. Жеке менчик 1 кабат үйдүн документтерин даярдоо болсо, алдаганча жөнөкөй. Бүткөндөн кийин дагы аны кабыл алган комиссияда бир кыйла оңой жана ылдам кабыл алат. Жана мындай көрүнүштөр курулуш менен архитектура тармагында биринчи чиймеден тартып курулуш бүтүп, аны мамлекеттик комиссиядан өткөрүүгө чейин такай болуп турат. Бир-эки сүйлөмдү алмаштырып койсо, анча кагаздын да кереги жок болуп, документтер бир кыйла оңойлоштурулат. Ал тууралуу СССР эл артисти, Москвадагы Сатирикон театрынын жетекчиси Аркадий Райкин бир кезде минтип айткан. В одном лесу медведь работал зай. Бир токойдо аю коен болуп иштептир. Эмне үчүн? Ал кадимки эле аю болоюн десе, токойдо аюунун кызматы бош эмес, бирок коендун кызматы орду бош экен. Аю ага макул болуп, коен болуп орношот да аюулук күчүн жумшап, коендун айлыгын алып калат. Бирок бир күнү аю кызматында коен иштегенин билип калат. Чью зарплату. Работал добросовестно до тех пор, пока не узнал, что в этом же лесу заяц был оформлен медведем. Райкиндин аңгемесинде аю токойдун жетекчилигине арыз менен кайрылат. Токойду арстандар башкаргандыктан алар атайын комиссия жиберет, бирок комиссия мүчөлөрү кагаз документтин баарын текшерип чыгып, аю коен болсо аю деген жыйынтыкка келет. Анткени андай кагаздарга жетекчилер гана эмес, аю менен коен өздөрү дагы кол койгон жана ага макул болгон. Но ведь я медведь, взревел медведь, а документы ваши? Аю деген менмин деп айкырганына карабай, комиссия анын документтерин текшерип чыгып, сиз аю эмес, коен турбайсызбы? Мына жазылып турат деп жооп берет да мөөр басып кетип калат. Бирок чындыгында комиссияга мүчө болуп текшерип келген арстандар документи боюнча арстан, бирок чындыгында эшектер экен. Мораль, когда в комиссии на должности львов были оформлены ослы. О чем речь? Что вы говорите? Жана мындай көрүнүштөр курулушта гана эмес, бардык жерде кездешет. Конституцияда биз Кыргызстан парламенттик жумурият деп жазып койгонбуз, жана бардык трибунадан ошентип мактанабыз. Бизде парламенттин милдетин аткарган жогорку кеңеш дагы бар, бирок ал чыныгы парламентпи? А чыныгы парламенти жок мамлекетти парламенттик жумурият деп атаганга канчалык негиз бар? Биз ар бир 5-6 жылда шайлоо өткөрөбүз, бирок ошондой добуш берүү учурунда коомдун кызыкчылыгын коргогон чыныгы эл өкүлдөрү тандалабы? Добуштарын 500 сомго сатып жаткан адамдарды шайлоочу же чыныгы жаран деп атаганга канчалык негиз бар? Жана ошентип сатылма добуш менен шайланган түзүлүштөр мейли айыл өкмөтү, мейли парламент болсун, чыныгы элдик кызыкчылыкты түшүнөбү? Кайсы бир маселе чыкса биз дароо аны сот чечсин деп, сот эмне десе ошондой болот дейбиз. Бирок ошол эл тагдырын чечкен соттор дагы сатылма болуп, же акыйкаттыкка, же укук менен мыйзамга жатпаган чечим чыгарып жатса, ошолорду биз чыныгы сот деп айта алабызбы? Жана кандай чечим чыкса да, анын баары ачык эле көрүнүп турса дагы, бир дагы сот чечимин эч ким өзгөртө албаса, коомду биз кантип оңдой алабыз? Биз Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп киргенбиз. Анын жыйындарына катышабыз, кагаздарга кол коебуз, бирок эл аралык коомчулук алдында алган милдеттенмелерди биз аткара албайбыз. Карызга олчойтуп насыя алабыз дагы, анан кайра андан кечип койгулачы деп суранабыз. Анан кимдир бирөө бизди жарабаган мамлекет деп атап койсо, арданы биз арстан экенибиз тууралуу документтерди көрсөтөбүз. Кагазда эмес, чынында болуш керек да. Кеп ошондо саламаттагыңыздар.